телегөрүүчүлөр, мен Станбек Оганбек Исабекович, Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, жазуучу драматург. Мен айта турган негизги проблемам азыркы учурдагы Барпы атындагы Кыргыз драма театры туурасында болмокчу. 2019 жылдын сентябрь айында мен Барпы театрына кызмат курушком, адабий бөлүмүнүн башчысы болуп. Андан кийин баягы сценарийлердин гонорарын, акчасын мен сурагам, бирок туура биз келишим түзгөн эмеспиз, бирок менден суранган. Андан сырткары мына буйруктар чыккан ал жөнүндө, ошол Станбековго коюлсун деген. Анан мен менен ошол театрдын директору мындай бир башкача буну мен түшүнгөн жокмун. Себеби чыгармачыл чөйрөдөгү адам эмес экен. Психологиясы да таптакыр башка. Чыгармачыл адамдарга кылган мамилесин көрүп, мен акырындык менен ренжий баштадым. Биз андан кийин фестиваль бүткөндөн кийин гастролго чыктык. Гастролго чыкканда биз ушул Жалал Абад областынын райондорун тейлеп келгенде мени мага чейин Адыл Абдубакидовду жетекчи кылып жөнөткөн. Абдубакидовдон кийин мени Ташкөмүр шаарынан Аксы райондорун тейлеп келиш үчүн жетекчиликке жөнөттү. Ошол мезгилде баягы түшкөн акчалар жөнүндө, же болбосо жанагы билетти реализация кылгандан кийин мага звонок кылып, министрликтен адамдар келди, мага акча сал деп айтты. Мен айттым телефондон, туура эмес болуп калат, бухгалтериянын расчетный счетун бергиле, мен ошого салайын. Десем, эмне деп атасың? Мына Адыл Абдубакидовдун салганы, мына Тактогул филиалынан 20 000 акча салган, ошонун негизинде сен дагы салышың керек деп, мага ушундай көргөзмө берди. Мен айттым, эртеби кечүүнүн жоопкерчилиги болуп калат. Туура эмес болот, жолдош директор. Десем, жок, мен айткандан кийин жасайсың. Эми жетекчинин айтканы туура. Мен айттым, бул маселе эртеби кечпей каралат. Капа болбойсуң деп. Мен 30 000 акча салып атам жалпысы. Абдубакидов 20 000 акча салып атат. 50 000 өзүнө жеке атына салдырып атат. Андан кийин ушул маселе боюнча Мамбетова шайыр жана башка маселелер бар экен. Себеби 19 биринчи прокуратура текшергенде 19 өлүк жандар чыккан, ушулардын акчасын алып жүргөн деген доомат менен Мамбетова кайрылган. Кошумча эле ушу жана салынган 50 000 сом жеке өзүнө салынган. Мындай айтканда Кызматованын кыянатчылык менен кылгандыгы жөнүндө маалымат берилген да прокуратурага. Прокуратура ошонун негизинде бул жигиттин үстүнө кылмыш ишин козгогон. Бул 13 март 2020 жылы болгон иш. Ошол Мамбетовага прокуратуранын билдирүүсү турат. Андан кийин ошол күндөн баштап мага артымдан куугунтук башталды да. Мен баскан турганыма, мен эми чыгармачыл адам болгондон кийин мен үчүн сәл эркинирээк болуш керек эле. Тюремный вариант деп айтсак да болот. Эртең менен саат 9-да келесиң, колду коесуң, саат 5-тен 6-га чейин отурушуң керек, анан кийин колду коюп анан чыгып кетесиң. Бул эмне деген? Чыгармачыл чөйрөдө андай кысым болбош керек. Биз балким мен же болбосо артисттер, актерлор алар мындай бир жаратылыш менен байланышып, ошол өзүнүн образдарын ачыш үчүн адамдар менен баарлашып, бир нерсени жазыш үчүн да ушундай нерселерди жасаш керек. Бунда жок, андай эмес. Эртең менен келесиң, саат 6-га чейин отурушуң керек. Ушинтип мен үстүмөн куугунтук башталды. 9 март 2020 жылы чогулушта мен карап атат маселени. Мен айттым, андай болбойт. Давайте многу мен арызымды карап койгула. Эмне себептен мындай жасап атасыңар деп кайрылганымдан кийин биздин ошол профсоюздун төрайымы Гаипова деген бир эжекебиз бар. Ал эжеке анан кийин мындай бир адамдын аброюна шек келтирген сөздөрдү сүйлөгөндө
мен айттым, сен эмне директордун кызыкчылыгын коргойсуңбу же жалпы жааматтын кызматкерлердин кызыкчылыгын коргойсуңбу, сен өзүңдүн персоналдык функцияңды билесиңби деп неме кылсам, анан жаман сөздөрдү сүйлөгөндөн кийин мен чогулуштан чыгып кеттим. Мына протокол турат. Андан кийин ошол эле чогулушта мен чыгып кеткенден кийин кечирим сураптыр. Мына чогулушта профсоюздун төрайымы Гаипова Гүлүпар деген. Ошол кечирип койсун, Оганбекке мен туура эмес мамиле кылып атырмын. Андан кийинки дагы бир чогулушумда, бул уже июнь айында болуп атат. Мени 28 майда директор айтып атат, бүт бардык немеңди тапшыр деп. Материалдык баалуулуктардын бардыгын тапшыр деп. Мына мен 27 майда бүт бардыгын тапшырып атам. Эч неме болмос. И 2 июнда чогулуш, жалпы чогулуш кылып, Гаипова менен дагы бир жолу кечирим сурап атат. Мына ушундан кийин менин баскан турганыма уже мындай бир терс мамилени жалпы жааматты мага каршы бара баштады. Андан кийин мен ошол туура эмес болгондугу туурасында сотко бердим. Облус соттон утуп келдим. Мына облус соттун чечими турат. Мен облус соттун чечими менен 18 декабрь 2000-жылы утуп атсам, ошол мына май айына неме 15 февралга чейин мен буйрук чыгарган жок. Алактаруу бакчасын барып алып келгенден кийин буйрук чыгарып атат. Кызмат орунда тикеленсин деген. Мына тикеленсин деген немени чыгарып атат. И ошол эле ошол күндөн баштап мен ар бир кадамыма дагы адамдарды коюп, кайсыл жака басам, ким менен сүйлөшөм, видеого тарттырып, телефону ушундай кылып кармады да. Февраль күнү, 19 февраль күнү. Бул 5-күн болгон. Мен карагылчуга айтып кеттим. Карагылчу, мен жума намазга барам. Кечигип калышым мүмкүн. Себеби саат 2:30-да 3-төргө жакын бүтөт да жума намаз. Маселе айтылып калса, мен токтоп калышым мүмкүн. Деп айтсам, болуп туруп айтып коем деди. Мен келсем, сразу мен үстүмөн арыз жаздырып, билдирүү жаздырып, көркөм жетекчиге чара колдонуп эскертүү берилди деп бериптир. Мен айттым, эмне бул ыймандан чыгып кетти, Кудайдан да ашык болуп кетти. Эмне мындай кыласың? Давай, мен андан көрөкчө сен менен иштеше албайм. Мынакей мен ошол арызды жаздым 19 күнү түштөн кийин. 1 саат кечиккеним үчүн көркөм жетекчиге билдирүү жаздыр. Мен силердей инсандар менен иштеше албайм. Кылмышка шектүү жетекчи менен иштеше албайм. Кызмат ордунан бошотуп кой деп мен жазып туруп чыгып кеттим. Ошол артисттердин кетип калышы, кадрлардын токтобой кетиши. Мисалы үчүн, ушул Берикбаев жетекчи болуп келгенден бери бизде канча бухгалтерлар кол жоолук сыяктуу алмашат да. Мен ушуну айтып аттым. Неге бухгалтерларды кол жоолук катары алмаштырасыңар? Кээде айлыктарыбыз аябай кечигип берилип калат. Ошонун айынанчы. Анан кийин кадрлар кетип баштады. Абдан жакшы кадрлардын баары кетип баштады. Андан кийин мен көп ошол тиги 30 башы ушундай башталганда 30 артист штат бөлдүрүп келди деп туруп, анан кийин барыңар биз министрге беребиз, акчасын которобуз, биринчи первичный айлыгын которобуз, биринчи айлыгын. Силер туугандарыңарды алып келип каттаткыла деди да. Менин келиниме да предложение түштү. Келиниңизди алып келип каттаттыңыз. Мен айттым, мен андай нарушение, андай кыянатка бара албайм. Мен иштебеген эле адамды каттатганга укугум жок деп мен алып келген жокмун. Ошо менен анан кийин мен карасам, абдан көп адамдарды ишке алып 1-2 айга. Анан кийин кайра алар кетип баштаган ушундай. Ошолордун айлыктарын кимдер алып жүргөн, эмне болгон? Алар өлүү жандар да. Бул өлүү жандарга кандай бул акча төлөдү деп анан мен немеге прокуратурага, жогорку инстанцияларга жазгам. Анан ошону башынан айтып бердим го. Жогорку инстанцияга жазгандан кийин анан прокуратурадан текшерүү келип, анан мындай кылмышты козгоп, мындай
бул азырынча сотко өтмөйүнчө кылмыскер деп эсептелбейт экен, бирок кылмыш козголду да, мына статья менен козголуп, анан бул прокуратура биз канааттанбай жатканыбыздан Финполициянын ишти токтотуп турганында болуп атат. Муну уже качан эле сотко өткөзүш керек эле, потому что ал жерде 120 000 акчага уже жетип калды мунун жеген хищениясы. Мындай эмне деп коет муну, эмне деп айтат? Мыйзамдын тилинде зыян келтирген акчалар. Андан тышкары аудио, видео запистер жүрөт. Бул баягы айтып атпайбы, 2 өлүү жан чыгып атат аудит текшергенде. Ал аны кыскартып кеткен, ал жерде 19 деп айтылган прокуратура текшерилгенде. Анан эле кайра 2ге түшүп калды, болуптур. 2 өлүү жанды каттап акча кетип турган да бюджеттен. Анан эми ошонун бардыгын ушуну менин айтарым, Камчыбек Кадыршаевичке кайрыларым. Ушундай одоно мыйзам бузуулар болуп турса дагы, эмне үчүн Финполиция ушул убакка чейин тергөө деп жүрөт? Биз канча жолу кайрылдык. Айланайын, ушуну неметип бергиле, сотко ашырып бергиле. Болду, достаточно далилдер турат, аудио, видео, запистер турат. Бардыгын апарып бердик биз Финполициягачы. Потому что мен министрге берем деп биздин сотрудниктерден 1 айлык айлыктарын алып койгон далилдер, аудио, видео, запистерди апарып бердик. Биз Финполгочу. Ошону дагы бардыгы турат, одоно мыйзам бузуулар, өкмөткө, мамлекетке зыян келтирген акчалар туруп атса деле эмнегедир токтоп турат. Анан ошого кайрылып атам. Мен тиги Маданият министрлигине дагы ушул кайрылгым келип атат. Өткөндө келген комиссия, февралдын башында келген комиссиясы, сиз 11 жолу жазыпсыз, Кайрат Олжобаевичке деп атат. Айттым, ооба, мен 11 жолу жаздым, 11 жолу мен жалганчы деп айтты. Бирок мен документальный далилдерди силерге бергенден кийин меники чын болдубу дедим. Меники чын болдубу десем, ооба, сиздики чын экен, мурунку комиссиялар туура эмес текшериптир деди. Болуптур, эми бир жыйынтык чыгат деп мен үмүт менен кала бердим да. Значит, эми булар бир жыйынтык чыгарып беришет болсо керек. Бул Берикбаев ушундан кийин кызмат ордунда отурушка моралдык укугу жок дедим да. Моралдык укугу жок. Ушундай одон бул менин оюмча министр бир чара колдонот десем, мен алигиче министрден да жооп ала албай жатам да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул тамырланышкан коррупция деп ойлойм да. Тамырланып кеткен коррупция болот го, өтө ачыш кыйын болот. Туурабы? Бул ошондой тамырланган коррупция да. Ошон үчүн мен ушул силердин телевидениеңер аркылуу Камчыбек Кадыршаевичке өзүнүн көзөмөлүнө алып, ушул ишти аягына чыгарып берсе деп суранат элем. Менин ушул жүрөгү өткөн маселемди Камчыбек Кадыршаев уксун деп мен сиздерге келип отурам. Анткени акыйкаттыкты табыш бул өтө кыйын экен. Акыйкат, мен өмүр бою акыйкаттык үчүн күрөшүп келатам. Мен анткени өзүмдүн мамлекетимди сүйгөн инсан, сүйгөн жаран катары эсептейм өзүмдү. Мен мамлекетимдин өнүкпөй келе жатканына кимдер күнөөлүү экенин да билем. Вот ушундай майда коррупционерлерден баштап чоң коррупционерлерге чейин биздин мамлекетибизди өнүктүрбөй жатат. Туурабы кызым? Ошон үчүн мен Камчыбек Кадыршаевичтен жана Садыр Жапаровичтан өтүнүп суранам. Ушул тамырланышып кеткен коррупциянын түбүнө жетип беришсин. 19 өлүү жан катталып атат. Биздин театрда андай артист жок. Мен какшап айтам, министрге деле айтам, келген комиссияга деле айтып атам. 30 артист деп катталып атат. 30 артист бизде жок деп айтып атам да, жок. Андай артисттер жок, акчалар какка кетип атат. Бирок мыногуда жан бар болуп атпайбы? 19 өлүү жан бар дегенде жан болуп атат да, туурабы? Ошону таап бергиле мага деп суранып атам да. Таап бергилечи мага. Биздин театрда иш токтоп калды. Артист жок, иш токтоп турат. Ойнотойлу десек студенттер, алардын сабагы бар. Эми ошондо иш да токтоп калып атпайбы? Акыры бир организация болобуздан, мамлекеттен акча алып жеп атканыбыздан кийин биз буга бир Маданият министрибиз баш болуп туруп, мындай туура карашыбыз керек да, туурабы? Акыйкат карашыбыз керек. Ошондой каралбай жатат да. Ошон үчүн мен сиздерге келдим. Анан мына документтерди дагы мындай крупный план менен көрсөтүп берсеңиздер абдан жакшы болот эле дейм да. Мындай эл да көрсүн. Бүт ушул далилдерди, документтерди алып келдим. Ошон үчүн биздин көйгөйүбүздү чечип берет деп эң эле акыйкат канал. Эмнеге мен башка каналдарга кайрылган жокмун? Эң акыйкат канал ушул регион деп. Ошон үчүн сиздерге келип отурам.